Кыргызстандын түндүк-түштүк альтернативдүү жолуна эң узун туннель курулууда. 2015 жылы курулуп баштаган туннель Гөгар ташуусу аркылуу өтөт. Анын жалпы узундугу 4 чакырымды түзөт. Бул өлкөдөгү эң ири долбоорлордун бири. Учурда куруу иштери эки тараптан тең жүргүзүлүүдө. Түндүктөн жана түштүктөн казуу иштери жүрүп жатат. Ортодо туннелде 970 метр калган. Туннелдин туурасы 10 метр. Ийиктиги болсо 8,5 метр туннелдики. Кошумча штольня туннелдики болсо кошумча туурасы 4 метр, ийиктиги 3,5 метр. Эсептөөлөр боюнча азыркы учурда штольняда быйылкы жылдын февралында эки жакты кошобуз деген пландар бар. Негизги туннель болсо эмдиги жылкы 22 жылдын аяктарында бүткөрүү пландалууда. Аталган жайдын өзгөчөлүгү жанында кошумча дагы бир туннель салынууда. Бул туннелдердин куруу иштерине 137 миллион доллар каралган. Жолдун курулушу аяктаса түштүк аймагынын жашоочулары Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде кирип келишет. Негизги туннелдин жанында сервисная штольня. Сервисная штольнянын кызматы бул многофункциональный да. Мунун кызматы как разведочный болуп айтылат. Алдыда кандай породалар, кандай грунттар. Бул проходка болуп атканда дагы штольня алдыда болот, туннелден дагы. Анан штольнянын дагы бир кызматы бул туннелде, негизги туннелде авария болсо 300 метр сайын сбойкалар бар. Туннелден штольняга. Ичинде балким авария болуп калса, пробка болуп калса, элдерди штольня аркылуу эвакуация кылып алып чыгабыз. Альтернативдүү жол тоолуу аймакта татаал шартта курулууда. Мурда адам буту баспаган ээн жерлерде заманбап унаа жолунун курулушу жүрүп жатат. Аталган жол Балыкчы, Кочкор, Арал, Казарман, Жалал Абадты бириктирип, жалпысынан 433 чакырымды түзөт. Ушу альтернативдик жолдо жаңы мастикалык асфальтобетон колдонуп атат. Бул асфальтобетон ушундай баягы Казармандагы 9 туруу районундагы аябай катаал климаттык шартка ылайыкталган болуп атат. Андан сырткары жолдун баягы автомашинаны көтөрүү да өзгөчө болуп атат. Эгерде мурунку жолдор 10 тонна көтөрүлсө, азыркы ушу альтернативдик жолдогу жанагы мастикалык асфальтобетон 11,5 тонна автомашинаны көтөргөнгө ылайыкталып салынат. Куруу иштери бүткөрүлүп пайдаланууга берилсе, кыргызстандыктар жана чет жерден келген туристтер үчүн да республикабыздын түндүк-түштүк аймактарынын ортосундагы жолдун жүздөгөн чакырымдарга кыскарышына алып келет. Ошондой эле ким болбосун, бул жол менен жүргөн жүргүнчүлөр үчүн жергебиздин кооздугу кайдыгер калтырбайт. Түндүк-түштүк альтернативдик жолуна жалпы 850 миллион доллар каралып, анын көп бөлүгүн Кытай өлкөсү берген. 7 жылга созулган курулуш иштери 2024 жылы толугу менен аягына чыгарылат.